Кутмандуу күнүңөр менен, кымбаттуу окуучулар. 10-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Экранга көңүл бургула. Сүрөттөрдө силер кимдерди көрүп турасыңар? Алардын кесиби ким? Бүгүнкү сабактын темасы саламаттыкты сактоо ишмерлери. Грамматикалык материалыбыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр. Бүгүн сабакта биз силер менен саламаттыкты сактоо тармагындагы белгилүү илимпоздор кимдер, алар кайсы эмгектери менен дүйнөгө белгилүү болушту деген суроолорго жооп алабыз. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү туура колдонуп, айрым дарыгерлер алардын эмгектери тууралуу сүйлөшөбүз. Эссе жазууга даярданасыңар. Балдар, дарыгер деген сөз эмнени түшүндүрөт? Дары, дарылоо деген сөздөр менен дарыгер деген сөз уңгулаш болуп, бул сөз кесипти билдирет. Класстерге көңүл бурабыз. Хирург, терапевт, педиатр, онколог, кардиолог, стоматолог, невролог, окулист жана башка адистиктердин баары дарыгер деген жалпы аталышты түшүндүрөт. Дарыгерлердин, башкача айтканда, саламаттыкты сактоо тармагындагы белгилүү ишмерлер, академиктер Иса Коноевич Ахунбаев, Мирсаид Мирхамидович Миррахимов, Мамбет Мамакеевич Мамакеев, Какиш Раскуловна Раскулова, Миталип Мамытович Мамытов, Савырбек Артисбекович Жумабеков жана башка көптөгөн адамдарды атай алабыз. Бүгүн биз ушу аты аталган илимпоздор, академиктер, алардын эмгектери тууралуу сүйлөшөбүз. Медицина илиминдеги белгилүү окумуштуулар жөнүндө тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр менен сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Жөнөкөй сүйлөмдөр маани жагынан тең укукта болушса, алар тең байланыштагы татаал сүйлөмдү түзөт. Көп аракет жаса, акыры максатыңа жетесиң. Эки жөнөкөй сүйлөм байламтасыз байланышты. Андан сырткары байламталар менен байланышкан учур болот. Байламталар жана, бирок, бирок да, же болбосо. Иса Ахунбаев Кыргызстанда медицина илимин өнүктүргөн жана жергиликтүү медициналык кадрларды тарбиялап чыгарган. Кыйынчылыкты унутууга болот, бирок анын сабактарын унутууга болбойт. Биз азыр Иса Коноевич Ахунбаев жөнүндө окуйбуз. Иса Коноевич Ахунбаев адистиги боюнча хирург. Кыргызстанда медицина илимин өнүктүрүүдө жана жергиликтүү медициналык кадрларды тарбиялап чыгарууда чоң роль ойногон. Илимий изилдөөлөрү негизинен балдардын аппендицитине жана жүрөк ооруларына арналган. Анын демилгеси менен республикалык клиникалык ооруканада көкүрөк хирургия бөлүмү уюштурулган. Иса Ахунбаев Кыргызстанда биринчи болуп жүрөккө операция жасаган. Эми Мирсаид Миррахимов жөнүндө окуйбуз. Ал текстте реабилитациялоо же калыбына келтирүү деген медициналык термин кездешет. Мирсаид Миррахимов космонавттарды ачык космоско чыгууга даярдаган. Ал кайра учуп келгендерди реабилитациялоо иштерине да катышкан. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөм.
Миррахимов даярдаган, ал катышкан. 2 грамматикалык негизди көрүп турабыз. Эми текстти окуйлу. Мирсаид Мирхамидович Миррахимов адистиги боюнча кардиолог. Кыргыздын чыгаан врачтарынын бири. Анын демилгеси менен Кыргыз илим изилдөө институтунун кардиология бөлүмү түзүлгөн. Мирсаид Миррахимов дүйнөдөгү белгилүү окумуштуу клиникалык физиолог, бийик тоолуу медицинасынын жана кардиологиясынын негиздөөчүсү болгон. СССР окумуштуулары Ысык көлдө советтик космонавттарга изилдөө иштерин жүргүзгөн. Анда аларды ачык космоско чыгууга даярдоо, кайра учуп келгендерди реабилитациялоо иштерине катышкан. Эми кийинки илимпоз Мамбет Мамакеев жөнүндө татаал сүйлөм түзүп көрөлү. Сүрөттү карагыла. Бул өттүн таш оорусу. Мамбет Мамакеевдин илимий эмгектери өттүн таш оорусун хирургиялык жол менен дарылоого арналган. Илимпоз оорулууларга хирургиялык шашылыш жардам көрсөтүү жөнүндө көп жазган. Биринчи жөнөкөй сүйлөм эмгектери арналган деген грамматикалык негиз менен түзүлдү. Илимпоз көп жазган деген экинчи жөнөкөй сүйлөмдүн негизи. Демек, бул тең байланыштагы татаал сүйлөм. Текстти окуйлу. Мамбет Мамакеевич Мамакеев адистиги боюнча хирург. Негизги илимий эмгектери өттүн таш оорусун хирургиялык жол менен дарылоо, ошондой эле оорулууларга хирургиялык шашылыш жардам көрсөтүүгө арналган. Мамбет Мамакеевдин рекорду 2020 жылдын 29 февралында белгиленген. Ал бул күнгө чейин 67 жыл 181 күн тынымсыз хирургия тармагында иштеген. 92 жаштагы хирург Мамбет Мамакеев эң узак убакыттан бери хирург болуп иштеп келе жаткан врач катары Гиннестин рекорддор китебине кирди. Кийинки термин нейрохирургия. Нейрохирургия хирургиялык жол менен нерв оорусун дарылаган медицинанын бөлүмү. Сүрөттү карагыла. Рыскулова Какиш Рыскуловна биринчи хирург аял жана Борбордук Азиядагы биринчи академик аял. Көптөгөн илимий эмгектердин жана окуу китептеринин автору. Ал жаракатты тигүү методдору боюнча көп изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Какиш Рыскуловна нерв жана кан тамырлар хирургиясын изилдеген. Анын эмгектери медиктер тарабынан азыр да активдүү колдонулат. Какиш Рыскулованын 250дөн ашык илимий иши, 13 монографиясы, 11 ойлоп табуусу жарыяланган. Бир нерсени рационализация кылуучу 47 сунуш киргизген, 4 окуу китебин даярдаган. 100 жашка чыгып, 2018 жылы каза болгон. Металип Мамытов жөнүндө текст окуганда баш мээ деген термин, баш мээ шишик деген термин кездешет. Бул кандай шишиктер? Сүрөттү карагыла. Металип Мамытовдун баш мээнин нейрохирургиялык көйгөйлөрү, баш мээ шишиктери тууралуу жазган эмгектеринин салымы чоң. Металип Мамытович Мамытов адистиги боюнча нейрохирург. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын
неврология жана нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы. Ал улуттук госпиталда эмгектенген, 12 миңден ашуун операция жасаган. Ошондой эле Кыргызстандын нейрохирургдар ассоциациясынын президенти, баш мээнин нейрохирургиялык көйгөйлөрү, баш мээ шишиктери тууралуу жазган эмгектеринин салымы чоң. Биз силер менен 5 академик жөнүндө кыскача маалыматтарды окудук. Канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү текшерип көрөлү. Маалыматтардын кимге таандык экендигин белгилегиле. Борбордук Азиядагы биринчи академик аял. Кыргызстандын нейрохирургдар ассоциациясынын президенти. Бул ким? Таблицадан белгилейбиз. Гиннестин рекордтор китебине кирген. Бул кайсы окумуштуу? Кыргызстанда биринчи болуп жүрөккө операция жасаган. Бул ким? Космонавттарды реабилитациялоо иштерине катышкан. Бул кайсы окумуштуу? Суроолорго жооп бергиле. Мамбет Мамакеевдин Гиннестин рекордтор китебине кирген себебин атагыла. Советтик космонавттарга изилдөө иштери эмне үчүн Ысык көлдө жүргүзүлгөн? Советтер Союзу убагында космонавттар Ысык көлгө келип реабилитациялангандыгы жөнүндө маалымат окудук. Нейрохирургдар менен хирургдардын айырмасы эмнеде? Тексттен байкадыңарбы? Медицинада жаракатты тигүү методдору боюнча кайсы илимпоздун изилдөөлөрү көп? Эмне үчүн Кыргыз медициналык академиясы азыр Иса Акунбаевдин атын алып жүрөт? Билесиңерби? Азыр биз медицина илиминин белгилүү окумуштууларынын бири жөнүндө видео көрөбүз. Видео эмне жөнүндө, ким жөнүндө баяндайт? Ушул суроолорго жооп издеп, көңүл буруп көргүлө. Буйбук төрөтүп атканда муну жамбаш сөөгүн чыгарып ийишкен деп. Бирөөлөр жакшыбы? Жакшы, рахмат. Нагрузка берип атасың? Берем. Биз могу сан жилигин кашка жилик деп коет да, муну 20. Бедренную кость нарастили на 10 сантиметров, берцовые на 21 сантиметр. Таким образом, поэтапно нога стала длиннее на 31 сантиметр. Когда в феврале я был в Кувейте, мне предложили внести ее в книгу рекордов Гиннесса. Такие операции редки, и никто ни разу не наращивал сразу на 31 сантиметр. 31 сантиметрге өстүрдүк да. 31 сантиметр. Анан мен ошол февраль айында Кувейтке барганда, ошол жерден мага сунуш айтышты, Гиннеске киргизсеңер болот. Мындай операциялар үчүн аз жасалат. Дүйнөдө болгон эмес 31 сантиметр. Анан ошондо ошолордун багыты менен биз Гиннеске жөнөткөнбүз. Балдар, видеону көңүл буруп көрдүңөрбү? Анда Сабырбек Артисбекович Жумабеков жөнүндө айтылды. Анын кайсы бейтап менен сүйлөшкөнүн байкадыңар? Биз азыр Сабырбек Артисбекович менен интервьюну окуйбуз. Көңүл буруп
кайсы суроолорго кандай жооп бергенине маани берип окугула. Журналисттин биринчи суроосу. Сабырбек Артисбекович, сиз жаш кезден эле дарыгер болууну каалагансызбы? Мен өспүрүм кезимде эле хирург болгум келген. Мектепти аяктаганда Борборго келип, медициналык институтка тапшырып, аны аяктагандан кийин Симферополь шаарындагы Крым медициналык университетинде ординатурада окудум. Интервьюнун кийинки бөлүгүндө омуртка деген сөз бар. Сүрөттү карап, омуртка эмне түшүнүп алалы. Бузулган омуртка кандай? Түз отурбаган учурда омуртка бузулат. Түз отурса, омуртка түз, дени сак болот. Интервьюну улантып окуйбуз. Өзүңүздүн иштериңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен 450дөн ашык илимий иштин авторумун. 100дөй ойлоп табуу патентим бар. Алардын катарында бузулган омурткалар үчүн конструкция, көкүрөк клеткаларын оңдоо, буттун сөөгүн 31 сантиметрге чейин өстүргөн эмгегим Гиннестин рекорддор китебине киргизүүгө сунушталган. Деформация деген эмне? Окуу китебинин беттериндеги сүрөттү карап көрөлү. Буттары деформация болгон адамдар көп. Бул жөнүндө журналист суроо берди. Денеси деформация болгон көп адамдарга кантип жардам бересиз? Көп адамдар буттардын деформацияланышы менен жабыркайт. Бут ар кандай себеп менен кыска болуп калышы мүмкүн. Биз сөөктү сындырып, атайын металл конструкция менен катырып оңдойбуз. Сабырбек Жумабековдун жообунда тең байланыштагы татаал сүйлөмдү байкадык. Көңүл буруп, асты сызылган менен баяндооч аркылуу сүйлөмдүн татаал экендигин байкап көргүлө. 1980-жылдагы Олимпиаданын коло медалынын ээси Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган марафонду башынан аягына чейин каржылайм. Үлгү катары өзүм чуркап, өткөрүп келем. Иш-чара Ысык-Көлдүн Чолпон Ата шаарында жыл сайын өтүп турат. Марафон чоң пропаганда, сергек жашоого үгүттөө. Адамдар канчалык көп кыймылдаса, чуркаса, ашыкча салмакты жоготуп, өзүнүн кыймыл-аракети жеңилирээк болсо, ден соолугу чың болуп, өмүрү узун болот, дейт белгилүү хирург. Балдар, Сабырбек Жумабековдун ушул интервьюсунда кайсы сүйлөмдөр тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр болду? Бул слайдтагы биринчи сүйлөмгө көңүл бургула. Балдар, саламаттыкты сактоо ишмерлери тууралуу эмнелерди билдиңер? Кайсы илимпоз силердин эсиңерде калды жана эмне үчүн эсиңерде калды? Ал жөнүндө айтып бергиле. Бул тапшырманы Озеки аткаргыла. Телесабак аяктагандан кийин бул тапшырманы үн билдирүү кылып телефонуңарга жазып, WhatsApp аркылуу классташтарыңар менен бөлүшкүлө. Кийинки тапшырма дагы Озеки тапшырма. Досуңду Ысык-Көлдүн Чолпон Ата шаарында жыл сайын өтүлүүчү марафонго катышууга чакыр. Ал жөнүндө биз жогоруда Сабырбек Жумабековдун интервьюсунда окудук. Досуңду көндүрүү үчүн маанилүү 5 фактыны айтып бер.
Бул тапшырманы дагы үн билдирүү менен телефонуңарга жаздырып, WhatsApp'тан классташтарыңарга, мугалимиңерге уктургула. Адаттагыдай эле ОЗЕКи тапшырмадан башка жазуу иши дагы тапшырылат. Медицина илимпозу деген темада эссе жазгыла. Эссе жазуу үчүн биз сунуштаган таянычты пайдалангыла. Бүгүнкү сабакта тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү туура колдонууну үйрөндүк. Силер жазган эсседе дагы татаал сүйлөмдөр болот деп ойлойм. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.